Ушул суроо эле олайда бар беле канчалык ошонусу туура анан Чүй облустук сотунун өндүрүшүнө 2023 жылдын 24 майында түшүп өндүрүшкө кабыл алынып соттук отурум ошол эле жылдын быйылкы жылдын 26-июнуна дайындалган. Ал дайындалган күнгө жабырлануучу Ногойбаеванын келбегендигине байланыштуу айыпталуучунун жана мамлекеттик айыптоочунун өтүнүчтөрү боюнча соттук отурум 20-июлга которулуп жылдырылган. Ал эми 23 жылдын 20-июнунда соттук отурумга айыпталуучу Эстебесов жана жабырлануучу Ногойбаева келишкен, бирок айыпталуучунун өтүнүчүнүн негизинде анын жактоочусу келбегендигине байланыштуу соттук териштирүү 15 августка жылдырылган. Белгиленген күнгө айыпталуучунун жактоочусу Жумакулова келип, бирок айыпталуучу Эстебесов жана жабырлануучу Ногойбаева келбей калышкан. Ошондуктан прокурордун өтүнүчү менен 29 августка жылдырылган. 26 августта айыпталуучу Эстебесов жана жактоочусу Жумакулова жана жабырлануучу Ногойбаева келишкен, бирок Эстебесов өзүнүн жактоочусу Жумакуловадан баш тарткан, башка адвокат алам деп башка күнгө жылдырып берүү өтүнүчүн келтиргендиктен тараптардын ой пикирлерин угуп кайрадан 27 сентябрга жылдырылып, бул кылмыш иш маңызы боюнча каралып өкүм чыккан. Өкүм боюнча коомдо бардык сиздер дагы журналисттер билет болушуңуздар керек. Биз биринчи инстанциялык сот тарабынан пробациялык көзөмөл колдонулган экен. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 82 статьясынын негизинде, бирок жагдайларды карап көрүп, иштин айыпталуучунун өздүгүн боюнча маалыматтарды өздүгүн эске алып, ошол пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154 статьясынын 1 бөлүгү менен күнөөлдөп табылган, бирок жазасы жеңилирээк болгон. Биз максималдык жазасы 8 жылга чейин экен. Ошол максималдык жазаны белгиледик. Если вкратце, то дело неоднократно откладывалось в связи с неявкой потерпевшей, обвиняемого и их адвокатов. Всем известно, что судебное заседание надо проводить с участием всех сторон, чтобы не ущемлять их права и интересы. При этом законом предусматривается обязательное участие адвоката обвиняемого, если он этого требует. Поэтому мы неоднократно откладывали, чтобы дело было рассмотрено объективно, всесторонне, с участием всех сторон. Также хочу отметить, что нашей коллегией был изменен приговор первой инстанции и назначено обвиняемому Эстебесову максимальное наказание по статье 154, часть 1 УК Кыргызской Республики в виде 8 лет лишения свободы. При этом пробационный надзор был нами отменен. Кайталап айтып калган го жазасын белгилеп атабыз, ошо эркинен ажыратуу жазасын. Биз жана айтылгандай өкүм чыкты да.